Запись баштап коелу. Агай немечи менде компумда интернет жок эле да. Ага. Телефонума көчүрүп алган болчумун презентациянычы. Проблема жок агай. Ошо телефон менен эле кылам да. Ооба мындай туурасынан кылсаңыз көрүнө берсе керек, а? Көрүнө берсе керек. Телефондон көрүнүп атат да менин телефонум, Так, ооба азыр демонстрация башталды, бирок слайд көрө элекпиз пока. Слайд көрө элексиздер, Так, ошону айтып койсоңуздар жакшы болот. Все, мен айтып турам өзүм эле. Неме деле көрүнүп атат уже, көрүнүп атат жакшы эле. Ушуну сиз телефонду мындай туурасынан кылып алсаңыз болобу? Болот. Так, слайд деп. Все, аябай сонун болду. Вот, почти компьютер эле. эң сонун, аябай сонун. Анда Илгиз агай сизге рахмат. Мен окуучуларды кире берүүгө үндөп турайын. Сиз болсо сабактуу бериңиз. Макул, анда мен өтө берейин. Саламатсыңарбы достор? Эжейлер, эжекелер, агайлар. Бүгүн мен ЖРТнын математикасы жөнүндө сүйлөп берем. Негизинен кайсыл нерсеге басым жасайм? Бул ошо жалпы республикалык тестте, негизги тестте келе турган математикага көбүрөөк көңүл бурам да. Анан бул сабак негизинен мындай ЖРТнын математикасына киришүү сабагы деп түшүнсөк болот. Жакшы эле угулуп атам, азыр пока? Ооба агай, проблема жакшы. Анан ойлошуңар мүмкүн, бул кайсы агай болуп кетти, эмне болуп кетти депчи. Бир аз өзүм жөнүндө маалымат берип кетейин дедим. Негизинен негизги тестте 2016 жылы 218 балл алгам. Билесиңер, негизги тест максимальный 245 болот да. Анан ошо президенттин колунда кармап калганбыз. Анан математикадан болсо максимальный 150 балл болот. Ошондо 142 балл алгам да. Анан 1-2 суроо кетирип койгон окшойм, негизи 40 суроо болот эле да. Ошол анан ушул ОРТдан жакшы балл алганымдын натыйжасында өзүңүздөр көрүп тургандай Ататүрк Ала Тоо университетинин эмблемасы турат, ошо эң оң жактагы сүрөттө. Ошол университетте азыр окуйм, 4-курсту бүтүрүп атам да, акыркы курсту. Ошондо 5-жылы окуп атам, 1 жыл нолевой окудум, паткурста окудум да, даярдоо курсунда. Себеби бизде университетте сабактардын баардыгы тең, англис тилинде өтөт. Ал эми өзүмдүн кесибим жөнүндө айтсам, мындай аналитика, программирование жагында окуйм да. Data science деп коет. Ошол анан өзүңүздөр көрүп тургандай, анан ОРТдан жакшы балл алуунун натыйжасында университеттеги контрагым $1700. $1700 5 жыл бекер окудум да, $8,500 ошондо. Ал эми бул эле нерсе менен бүтүп калган жок, ОРТдан пайда алгандарымдын. Бул неме менен Erasmus деген программа менен мындай студенттердин алмашуусуна барып Польшадан окуп келгем. Барып жарым жыл, бир семестр окуп келген болчумун. Аслында ошо Венгриядан, Будапешттен түшкөн сүрөтүм турат. Ошол анан көп нерселерге мындайча айтканда ОРТнын пайдасын алдык десем да болот. Анан силерге жөн эле мындай куру чакырык кылып эле, анан ОРТга даярдангыла, ушундай укмуш, анан кыйратасыңар деп айтып эле эмес, мен мындай өзүм ошо пайда алганым катарында ошо сиздерге ошо бир аз болсо дагы ошо маалымат бере кетейин дедим. Анан биринчи эң негизги суроолорго мындай мен дагы андан кийин 2 жыл ушундай бир Тайвань деген фонддо окуучуларды даярдап калдым, ОРТдан математикадан. Анан мындайча айтканда тажрыйбам жакшы эле бар деп айтсам деле болот.
мектептен дагы математикадан олимпиадага барып жүрчүмүн. Областтык олимпиадада 11 классымда 2-орунду алгам, республикага чыкпай калгам да. Ошондой болгон. Анан билесиздер, областка дагы аябай күчтүү келет, күчтүүлөрдөн келет. Анан эми биринчи ушу көп мындай ушул суроого аябай туш болом да. Эмне үчүн тапшырыш керек? Тапшырбай деле койсо болот го, анан ОРТны тапшырбай деле башка университеттерге тапшырса болот экен го дегендер, же болбосо ОРТ жок ушундай университеттер бар экен го, ошолорго барайын деп атам, анан мындай деп ушундай көп айткандар бар да. Ушул нерсеге биринчи мындай кыска жооп берип кетейин дедим. Бул аябай маанилүү да. Себеби муну баягы биз өзүбүз билип калгандардын катарында, анан дагы ошо баягы мисалы үчүн өзүң басып өткөн жолдо кичине кийинчерээк карап отурсаң, мындай аркаңды карасаң, мындай жеңил эле нерселер болгонун билип каласың да, анан ката кетирген болсоң, ушундай кылсам болмок экен деп ойлоп каласың да. Анан ошон үчүн мындай силер дагы эгерде ОРТны тапшырбай эле кой, мындай эле кылсам болуп кетет, же мындай эле болуп кетсем мындай болот деп ойлогондорго кичине бир аз да болсо туура багыт болуп калсын деп айтып атам да бул нерсени. Биринчиден, бул негизинен бардык мамлекеттеги орто мектептер болобу, же гимназия, лицейлер болобу, же байдын баласыбы, же кандай карапайым үй бүлөдөн чыккан балабы, айылда окуган балабы, же тоонун жанында окуган айылдан болгон балабы. Мен деле негизи тоонун түбүндө чоңойгон бир айылдан болом да. Анан же шаардагы мындай жылына 7.000, 8.000 долларлап төлөгөн бизде дагы Бишкекте ошондой мектептер бар, билесиңер. Анан ошондой немеде мектепте окуган балдар болобу, баардыгына тең карабайт, баардыгына эмне бирдей мүмкүнчүлүк түзүп берет да. Эгерде мен өзүмдүн күчүм менен болгон күчүмдү жумшап ОРТдан канча балл ала турган болсом, ошого жараша каалаган университетиме Кыргызстандын ичиндеги каалагандай өтө алам да. Кайсыл факультетке болсун, мына балыма жараша өтө алам да. Демек, мындайча айтканда, ОРТ баардыгына мындай аябай жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берет да. Муну дагы чоң мындай эксперттер же болбосо чоң адамдар деле айтышат, моюнга алышат. Мындай ОРТ менен мындай Кыргызстандын билим берүү тармагы бир топ көтөрүлдү деп мындай айтышат да, статистика менен жооп беришет да аларчы. Демек, мындай ЖРТ өзүнүн актуалдуулугун дагы эле жогото элек жана жакын арада, жакынкы 5 жылда жоготушу мүмкүн эмес да. 5 жылдан ары карай эмне прогноз берип айта албайм да. Ошол. Анан экинчиден, бул аябай маанилүү бир бөлүгү. Угуп атам, ооба, Экинчиден, ушундай дүйнөлүк аренадагы тесттер бар да. Мисалы үчүн, Американы, Европаны баардыгы тең мындай желек катары болобу, же болбосо мындай баардык мамлекеттер кумир катары карашат да, мисалы үчүн. Көпчүлүк адамдар да. Анан алардын мындай билим берүү системасында болобу, технологиясында болобу, баардыгы тең аларды ээрчигенге аракет кылышат да. Булар ушундай кылышты, булар ушундай кылышты депчи. Анан эми бирок чындыгында баягы алардын ал нерселерди да жөн эле чыгара беришпейт да. Анан ал тесттерди болобу, же болбосо кандайдыр бир системалардычы канчалаган адамдардын, эмне деген адамдардын эмгегинен келип чыгат да. Анан ошондой бир тесттердин бири бул SAT да. Качан 11 классты бүткөндө, муну 11 классты бүткөндөр жогорку окуу жайларга, бакалаврга тапшыруу үчүн SAT деген тест жазышат да. SAT деген тестти жазганда ал биздин эле ОРТга окшош болуп эсептелет да. Өзгөчө бир бөлүктөрү бар, бирок негизинен математикасы, ОРТнын математикасы менен SAT'дин математикасы экөө окшош болот. Мындайча айтканда. Болгон эле биздики ОРТда мындай кыргызча, орусча сурай турган болсо тесттерди, ал эми SAT'де болсо англис тилинде гана суроолор болот.
экөө мындайча айтканда 90% окшош. Бир аз эле немелер болбосо. Мен муну жөн эле сиздерге айтпай элемин. Өзүм ошо SAT'нин эсептерин чыгарып көргөндөрдүн катарында, даярданып көргөн катарында силерге айтып берип атам да. Андан кийин GRE деген тест бар, анан GMAT деген тест бар да. GRE көбүнчө булар магистратурага тапшырыш үчүн инженерлер тапшырат да. GMAT болсо экономисттер, анан бизнес жагы тармагындагылар MBA деп коет го, жанагындай бизнес мектептерге тапшырыш үчүн, бизнес school деп коюшат го. Ошолорго тапшырыш үчүн GRE менен GMAT колдонулат да. GRE менен GMAT-тын дагы форматы дегенде ошо математикасы, ошондой эле жанагы окуп түшүнүүсү, суроолорго жооп бериш, ошо бир аз айырма болгон бир бөлүктөрү бар, бирок негизинен эле ой өртүнүн эле мындайча айтканда GRE менен GMAT бир аз эле өркүндөтүлгөн эле форматы да. Эгерде сен ОРТдан мындай жакшы балл алып, же болбосо ОРТнын структурасын жакшы билип, же жакшы даярданган болсоң, Кыргызстанда бакалаврды окуп туруп 4 жылда окуп бүткөндөн кийин GRE менен GMAT тестин тапшырып туруп магистратурага дүйнө жүзүндөгү кайсы университет болбосун бардыгына тең тапшырып кетсең болот. Демек бул мындай биз ойлогондой эле жөнөкөй эле бул НСТ же болбосо орустардын лигасындай тест эмес да булчу. Бул мындай дүйнөлүк масштабтагы тест да. Анан дагы бир нерсени маанилүү баса белгилеп айтып кетейин. ОРТ бул СОМО тарабынан GRE тестинен, Американын тести, официалдуу түрдө уруксат алынып, анан ошондон мындайча айтканда уруксат алынып, анан биякта немелерин өзүбүздүн элге, менталитетке жараша бир аз анан грамматикасы, мисалы үчүн кыргыз тилинин грамматикасы кыргыз тилдик болот да, русский языктыкы болот деген ошентип өзгөртүп алышкан да. Демек бул баягы мындайча айтканда, мисалы үчүн дүйнөдө эмне деген чоң компаниялар бар. Toyota бар, мисалы үчүн McDonald's бар, же болбосо дагы ушундай немелер бар, KFC бар деп ушундай чоң компаниялар бар. Ал келип Кыргызстанга ачыла турган болсо, вау дейсиң да. Ошол сыяктуу эле бул ОРТдагы мындай чоң дүйнөлүк тесттердин мындайча айтканда бир ошолордун эле бир мындай кыргызчага же болбосо Кыргызстандын вариантына которулган гана бир өзгөчө бир немеси деп эле айтсак болот да. Андан кийин дүйнөлүк тесттер, башка тесттер да, мисалы үчүн мурдагы жылы бир окуучум немеге тапшырды эле, Токиого тапшырганда, аны математикасына даярдаган да. Анан эми Токиого тапшырган математика деле так эле ошол эле математика. ОРТдагы эле математиканын бир аз эле өркүндөтүлгөнү да. Точно эле ошол эле математика. Демек биз бул жерден баса белгилеп айтышыбыз керек. ОРТда жөнөкөй эле мындай кандайдыр бир эптеп эле 11-классты бүтүп, анан университеттерге тапшырып кетүүчү тест эмес да бул. Жөн эле тест эмес бул. Мындайча айтканда, мунун пайдасы аябай чоң да. Анан дагы сен кайсы бөлүмгө кете турган болсоң дагы, мисалы үчүн гуманитарный жагына барасыңбы, экономика жагына барасыңбы, инженерия жагына барасыңбы, медицина жагына барасыңбы, сенин мындайча айтканда фундаментиңди түзүп бере ала турган тест. Математикадан эгерде жакшы даярданган болсоң, логикалык ойлонуу жакшы ушундай күчтүү болот. Аналогия жагын жакшы билген болсоң, мындайча айтканда мындай жакшы аналитиканы туура кылган адамдардын катарына кошуласың, же болбосо ар бир кадамыңды туура жасайсың деген сөз. Окуп түшүнүүнү эгерде жакшы өздөштүргөн болсоң, баардык тармактагы кандай тексттер болсун, кандай, мисалы үчүн любой эле нерсени окуганда сөзсүз түрдө бир тексттерден окуйбуз, китеп окуудан үйрөнөбүз да. Ошо китеп окууну үйрөнөбүз да, туура окуп, туура суроого туура жооп алып, китепти окуганда кайсыл жерден алыш керек деген сыяктуу нерселердин баарын тең үйрөнөбүз. Эми андан кийинки ЖРТ негизинен бул мындай окуучулар ойлогондой оор эмес да, чындап эле. Баардыгы тең мындай тура эмес даярданып алышат, тура эмес форматта карап алышат, баары тең деп ойлойм, мындай көпчүлүгү да. Ошо менен оор деп ойлой беришет да, бирок анчалык деле биз ойлогондой оор эмес. Мисалы үчүн,
110 бал алуу, мисалы үчүн 110 балл 245тин максимальный 245 болот да. Ошонун арасынан 110 балл алуу бул 45% эле да. 45тикке да жетпейт. 44,5 болуп калат да. 45%. Элестеткиле, силер азыр жөнөкөй мисал менен берейин. Мектептен ушундай бир биология сабагынан тест жаздыңар. Тест жазганда 20 суроо болду. 20 суроонун 45%-ин туура жооп бердиңер. Мындайча айтканда 9 суроону туура жооп бердиңер. Эгерде 20 суроодон 9 суроо жооп берген болсоңор, эжейиңер силерге араң эле 3 коет да, мектептеги. Араң тартып отуруп 3 коет да, негизи 2 коюш керек да агачы. Элестеткиле мындайча айтканда проходной баллдан өтүү бул аябай эле жеңил да. Ал эми мисалы үчүн 200 балл алуу деген сөз, максимальный 245 балл болсо, 200 балл алуу бул 80%-ине туура жооп берүү деген сөз да. 80% деген сөз жанагы эле биология сабагынан мисалы үчүн атабыз. 20 суроого эгерде тест тапшыра турган болсоңор, 20 суроолук. Анын 80% бул канча суроо болот? 16 суроо болот да. 16 суроого. Эми 20 суроодон 16 суроого туура жооп берсеңер, эжекеңер силерге канча коюп берет? 4 коюп берет, туурабы? Мындай 74 деп коюшат го, ошондой 74 коюп беришет да силергечи. Демек, ортодон 200 балл алуу бул жөн эле мындай 74 алуу эле деген сөз да. Ал эми негизинен 5 алуу бул мындайча айтканда алтын сертификатка барабар болуп калат да. 218, 219 ушул балдан өйдө карай алсаң, мындай алтын сертификат алуу мүмкүнчүлүктөрүнө илинип калабыз да. Демек, мындай негизинен эң биринчи даярданууда мындай психологиялык жактан коркпош керек да. Бул орто мындай жеңил эле нерсе да. Болгону туура даярданыш керек, анан туура кадамдарга барыш керек. Андан кийинки математика бөлүмү. Математика бөлүмүндө 2 бөлүкчө болот. Колонкалар, анан варианттуу деген 2 бөлүкчө бар. Бул жерде колонкалар 2 колонкадан туруп, оң жак колонка чоңбу, 2 колонканын кайсынысы чоң? Биринчи сол жагындагы чоңбу, же оң жагындагы чоңбу? Же болбосо экөө барабарбы? Же салыштыра албайбызбы? Мындай маалымат жетишпейби? Деген сыяктуу суроолордон турат да. Буга 30 суроо болот дагы 30 минута берилет. 30 суроо болот, 30 минута берилет. Ушул бөлүк мындайча айтканда аябай деп деле айтсам туура эле болот. Оор бөлүк болуп эсептелет да. Мындай бардыгынын эле колунан келет, бирок ушуну 30 минутада 30 суроону бүтүш бул бардык окуучунун колунан келе бербейт да. Элестеткиле, биринчи эле математиканы баштадыңар, 30 суроону иштеп баштап, башында мындай биринчи бир 5-10 суроо жеңил болот, жеңил чыгарып, анан жеңил эле турбайбы деп, анан шашпай өзүңөрдүн эмеңерди токтотуп, толкундаганыңарды токтотуп, анан чыгарып баштайсыңар. Анан силерге тияктан айтат 15 минутаңар калды дегенде силер 10 эле суроолорду бүткөнсүңөр да. Анан уже бул жерден өзүңөр аябай өзүңөрдү алдыра баштайсыңар. Алып окутканда мен дагы 20 суроом бар, 15 эле минутам калды депчи. Демек паспорттан бүтүшүм керек деп шашасыңар. Шашып туруп, анан бул бөлүктө 30 суроодон мындайча айтканда 30уна тең туура жооп бериш, мындай 30 минутанын ичинде. Бул аябай мындай оорураак бөлүк болуп эсептелет да. Анан мындай баштаган ишиң кандай баштасаң, аягында да чыгыш ошол сыяктуу болуп калат дегендей, уже баштаганда эле уже математикадан эле биринчи математика бөлүгү да ушунун 30 суроосунан эле уже жаңылып, анан шашып, эптеп, белгилеп, ушинтип баштадыңарбы болду же силердин ишеничиңер уже жоголот да. Уже аналогия бөлүгүнө, окуп түшүнүү бөлүгүнө, грамматика бөлүгүнө өткөнгө чейин эле уже эле силер өзүңөрдү таштап коесуңар да. Психологиялык жактан аябай катуу атака болот да бул бөлүк. Ошон үчүн болбой калды уже мен болбосо ага чейин өзүңөр мындай алдап, анан өзүңөр мындай эмеңерди көтөрүп, мындай менин колуман мындан да көбүрөөк келет деп ойлонуп жүргөнсүңөр да. Анан же болбосо 200 балл алып салам, же 150 балл деп ушинтип мындай болбосо ал балдарды деле алыш мындай көп эмгекти талап кылат да.
Анан ошол нерселериңер жоголот да аябай мындай кыйын учурга алып келет. Экинчиси варианттуу да. Варианттууларда бул мындай мектепте өтүп жүргөндөй эле кадимкидей эле А, Б, В, Г, Д деген 5 варианттан турат. Аларга 60 минут убакыт берет. Суроолордун саны болсо 30 суроо болот да. Ушул учурда мындай көпчүлүгү, мындайча айтканда, аябай эле көп бөлүгү окуучулардын 30 суроону чыгарганга жетишет да 60 минуттун ичинде. Андан кийин негизги тесттеги математика. Мен сиздерге, окуучуларга, мугалимдерге баарына тең көбүнчө мугалимдер билишет албетте, бирок окуучуларга ушуну баса белгилеп айтам да. Азыр ОРТда негизги тестте математикадан кайсы бөлүктөрдөн суроо келет деген суроого жооп берем да азыркы мында сүйлөп атканымда. Анан эгерде мен айтпагандар болсо, алар ОРТдан келбейт негизги тесттен. Аларга даярданбай эле койгула, убактыңарды кетирбегиле. Баштадык. Биринчи натуралдык сандар да, натуралдык сандар келет. Натуралдык сандар жана санай турган сандарды 1, 2, 3, 4, 5 чексизге чейин кете берет го. Анан жуп сан, так сан, курама сан, жөнөкөй сан деп ушундай ичинде дагы майда темалар бар. Ошолордон келет да. Бирок азыр маанилүү бир бөлүгүн айтам. Көптүктөр андан кийинкиси. Көптүктөр бул жерден көптүктөр, бүтүн сандар, салыштыруу ыкмалары дегенде жана биринчи бөлүктү көп түшүндүрүп айтып кетет да. Биринчи бөлүктө 30 суроо дедик го, 30 минутада берилет. Ушу салыштыруу ыкмаларында айтылат жакшыраак. Анан кандай ыкмалар бар депчи, бөлүнүүчүлүк, мисалы үчүн 2ге бөлүнүш үчүн кандай болуш керек, 3ке бөлүнүш үчүн 5ке, 9га, 10го дегендейчи. Жөнөкөй бөлчөктөр, ондук бөлчөктөр, өзгөрмөлүү туюнтмалар, көп мүчөлөр. Ушул жерден бир баса белгилеп айтуучу нерсе, негизинен мен деле башында темаларга, ушундай нерселерге, терминдерге көп маани бербөчүмүн да, анан кийинчерээк маани берип калдым да. Анан ушул жерден мисалы үчүн өзгөрмөлүү туюнтмалар деди да. Өзгөрмөлүү туюнтмалар дегенде жана X дегендей эле, Y дегендей эле сандар бар го, өзгөрмөлөр бар го, ошолор эле. Ал эми бир өзгөрмөлүү сызыктуу теңдемелер десем, мындай кандайча бир өзгөрмөлүү анан сызыктуу теңдемелер деп мындай терминге деле көп неметкендин кереги жок да. Ушул аркылуу ушул темаларды таап алып, окуп даярдансаңар, эсептерди чыгарсаңар жетиштүү болот. Бир өзгөрмөлүү сызыктуу теңдемелер деген сөз бир эле сызыктан тура турган. Мисалы үчүн x 5x плюс 20 барабар 90 деген сыяктуучу бир сызыктан эле турган. Анан бир эле өзгөрмө бар да, бул жерде x да өзгөрмө. Анан бир өзгөрмөлүү сызыктуу барабарсыздыктар. Бир өзгөрмөлүү сызыктуу барабарсыздыктар. Бул жерде эми барабарсыздыктар теңдеме дегенде өзү эле айтып турбайбы, теңдеп турат да, мындайча айтканда барабардык да. Каша неменин эки жагындагыларды барабарлап турат да, барабардыктынчы. Барабарсыздыктар дегенде сөзсүз бир жагы чоң же чоң кичине барабар деген сыяктуу белгилер турат деген сөз да, барабарсыздыкта. Андан кийин эки өзгөрмөлүү сызыктуу теңдемелер системасы, бул жерден уже эки өзгөрмөлүү дейт да. X анан Y да колдонуп калабыз да ошондо. Ошо эки өзгөрмөнү табыш үчүн кандайдыр бир теңдемелер системасы колдонулат. Бир негизинен минимум 2 теңдемеден баштап, 2-3 теңдеме, бирок ортодан 2 эле теңдеме келет да. Анан арифметикалык, жаш курак жана стандарттуу эмес логикалык маселелер дейт. Катыш жана пропорция, пайыз, комбинаторика деле мындай жеңилирээктер эле келет да. Аябай деле оор эсептер деле келбейт. Ортодо математикасы бул мындайча айтканда мындай башка бөлүктөргө салыштырмалуу башка бөлүктөрдүн баардыгын чогуу алганда караганда менин билишимче 70 балл берет да математиканын өзүнө. Ал эми калган окуп түшүнүү, грамматика, анан
аналогия бөлүгүнө 3 бөлүгүнө биригип 175 балл берилет. Бирок ушул 70 баллды ала албасаң, мындайча айтканда бул белек балдар деп дагы айтсак болот да. Математикада өтө жеңил мындай мисалдар келет да. Өтө жеңил мисалдар. Ортого киргенде өтө жеңил келет, бирок аларга келиш үчүн мындай сен даяр болушуң керек. Ага чейин Нованын китептеринен болобу, же болбосо Секомдукунан болобу, ошолордун баарын чыгарып көнүп, убакытка так туура көнүп, анан дагы мындай туура белгилебегенге да көнүш керек, психологиялык жактан көнүш керек. Мындай көп нерселер бар да, мындайча айтканда, сынак тесттерде да аябай көп тапшырыш керек ортого жакшы балл алыш үчүн. Анан ыктымалдуулук, статистиканын элементтери, даража, кыскача көбөйтүүнүн формулалары, эжекелериңер аябай эле көп айтып калса керек, кыскача көбөйтүүнүн формулалары депчи. Бирок кыскача көбөйтүүнүн формулаларынан деле көбүнчө эки сандын суммасынын квадраты, эки сандын квадраттарынын суммасы, эки сандын квадраттарынын айырмасы деген сыяктуу эле мындай жеңил эле келет. Жанагындай эки сандын суммасынын кубу, анан эки сандын кубтарынын суммасы деген сыяктуулар келет, бирок аз келет да. Мындайча айтканда, буларга дагы кийинчерээк токтолобуз. Модуль, андан кийин модуль. Сандардын модулу, тамырлар, функциялар, диаграммалар дейт. Бул бөлүктө уже биз азыр карап аткан бөлүктө көбүнчө геометриялык фигуралар, бурчтар, мисалы үчүн 3 бурчтуктар, 4 бурчтуктар, көп бурчтуктар, айлана жана тегерек, ошондой эле мисалы үчүн стереометриядан айлануу телолору дейт. Айлануу дегенде мындай кандайдыр бир көлөмгө ээ болгон айлана турган телолор да. Мисалы үчүн конусту жерге коюп туруп айланып көрсөң айланат, же болбосо шарды айлантып көрсөң айланат, ушул сыяктуу да. Же болбосо цилиндрди айлансаң айланат, ошондой айлануу телолору да, мындай көлөмгө ээ болгон. Көп крандыктар, мисалы үчүн көп кранга ээ болгон кандайдыр бир призма болобу, же болбосо пирамида болобу, же ушул сыяктуу нерселер да. Фигуралар. Аналитик Турат агай угулуп атам, Бир өчүп калып, анан угулуп атат бирок азыр. Ошол анан эми жанагы сөзүмдү улантайын, токтоп калгам. Ушул жерден баса белгилеп айтам да, ОРТдан негизги тесттен эч кандай интеграл, тригонометрия жана косинус, синус, тангенс, котангенс дегендер, логарифма ушулар келбейт. Аларды карабай коркпойлу. Математика негизинен 7-9 класстагы эле математикалар келет. Мындайча айтканда, сен 9ду бүтүп деле ОРТдагы математика, эгер жакшы билген болсоң, ОРТдагы математиканын баардыгына тең туура жооп берип койсо болот. 10-11ден келбейт. Эми келет дегенде 10-11де деле 9га чейинки материалдарды бир сыйра кайталап туруп, анан кайра анан кошумча немелер өтүлүп атпайбы, мисалы үчүн интегралда дагы ушулар деп бир аз угулуп атам, Ооба, агай, угулуп атат. Ошолорго караганда мындай бир анан эми бул жерден мындай суроо келет. Буларды темаларды кайдан алып даярдансак, же болбосо буларды деле негизинен мектептеги эле китептерден эле карап даярданса болот. Ушул эле темалар бар. Бирок арасында кээ бир мындай
темалар, мисалы үчүн жана салыштыруу ыкмалары дегенди карадык го, ошол теманы. Ал тема ичинде ар кандай логикалык маселелер деген дагы ушундай бир теманы карадык. Алар болсо мындай ар кандай бөлүктөргө же болбосо мектептин китептериндеги ар кайсы бөлүмдөрдө бөлүнгөн болуп калат да. Негизинен мен деле секомдо өзүм 6 ай окуган болчумун. Анан секомго чейин эле мектептен ошо олимпиадага барчумун дедим го, бирок секомго барганда кандай кылдым? Секомго барганда мындай болду. Ошолордун баардыгын тең жыйнадым да, мындайча айтканда, жыйнак болду. Ошо билгендеримдин баардыгын тең жыйнап, анан дагы кошумча үйрөнүп, анан ал жерден жанагы тесттерге көнүп, тест жазганда көп пробный жазыш керек. Негизинен ОРТга киргенге чейин жок дегенде 3 жолу жанагы сынак жазыш керек да, мындайча айтканда. Анан ал жерге мындай 3 саат 35 минутта болот. Толук 4 бөлүп биригип. Анан ортодон дагы танапис болот, математика бөлүмү бүткөндөн кийин. Ошолор менен баардыгы анан эртерээк кирип алып, анан атыңарды ушундай дарегиңерди жазасыңар, алар менен чогуу мындайча айтканда 4 саат деп эсептеп коелу. 4 саат отуруш деле бул оңой эмес да. Эгерде 11-класска чейин такыр мындай сабак окубай, жарым саат, 1 саат эле окуп коюп ушинтип жүргөн бала болсо, ага аябай эле оор болот да. 4 саат отуруп, анан тест бериш. Башында 1 саат, 2 саат аракет кылат, анан болсо болду, болбосо болбоду деп туруп, анан болсо да 5, болбосо да 5 деп туруп, анан белгилейт да, анан өзү каалагандайчы. Ошон үчүн буга чейин мындай сынак тесттерге дагы кирип койгон өтө маанилүү. Андан кийин мисалы үчүн бул мисалды берип койгонумдун себеби ушундай ОРТда жана карап өткөндө математиканын биринчи бөлүкчөсү бул колонкалар болду. Колонкалардан ушундай форматта берилет. Биринчи колонка, экинчи колонка. Албетте, көпчүлүгүңөр эле бул менен кабардарсыңар. Бирок ушул колонкалар бөлүгүндө көбүнчө адамдар кыйналганы бул Г вариантында кыйналышат да. Г вариантында кыйналышат. Г вариантында кайсыл учурда болуп калат? Эгерде бир эле учурда экөө барабар болуп, анан ошондой эле да бир жагда чоң болуп калган болсо, же анык эмес болуп кала турган болсо, мисалы үчүн бир сандарды, мисалы үчүн өзгөрмөлөр бар деп коелу. Бир сандарды берсек, А колонкасы чоң, бир сандарды берсек, Б колонкасы чоң болуп кала турган болсо, Г вариант болот. Же болбосо ушундай эле сонун эсепти берет, бирок маалымат бербейт да. Мисалы үчүн өзгөрмөлөр менен ушундай 2 колонкага тең эсептерди берип койгон, бирок ал өзгөрмөнүн маанисин берген эмес да. Андай болсо мындай кээ бир учурларда мындай табыш кыйын болуп калат да. Маалымат жетишсиз болуп калат да. Ошо маалымат жетишсиз болгон учурларда дагы эмне Г вариантын белгилейбиз. Анан ушул Г вариантынан көбү адашат. Негизинен мен ушундай аналитика кылып, мындай байкап жүрөм. Анан ушул 30 суроонун ичинен 30ду 4кө бөлсөк канча? 7-8 болот да. Мындайча айтканда 7-8 суроо Г вариантынан суроолор келет да. Чыныгы ортодон 7-8 суроодон Г вариантынан суроолор келет. Анан ушундан мындайча айтканда көп эле Г вариантын мындай туура эмес чыгарып коюшат да. 7-8 суроонун мындайча айтканда 10 балл берилет да. 10 балл болсо көпчүлүгү мисалы үчүн алтын сертификат алам дегендер болот. Ал үчүн 1 балл дагы аябай маанилүү болуп калат. Же болбосо 110 баллдан ашпай 109 балл болуп калгандар болот. Ушул нерселерге мындай аябай эле маанилүү бир бөлүм. Анан бул жерден мисалы үчүн кайсы колонка чоң деген болсо, кайсыл колонкадагы бөлчөк чоң десе, кантип чыгарабыз мисалы үчүн? Ушунун жолдорун карайбыз. Негизинен 23-тү 32ге бөлүп, анан ондук бөлчөктөргө айландырып чыгарсак болот. 115-ти 163кө бөлүпчү. Бирок бөлгөндө мындай көбөйтүүнү жакшы билбегендер, же болбосо ушул сыяктуулар аябай кыйналып калышат да. Көбөйтүүнү дегенде, мисалы үчүн
232'ge бөлүш үчүн кандай кылабыз, канчадан беребиз депчи. Ошон үчүн мунун эң жеңил жолу, мисалы үчүн жөнөкөй эле 23 менен 163'tү көбөйтүп коебуз. Анан 32 менен 115'ti көбөйтүп коебуз. 73'tү көбөйтүп туруп, А жак колонкасынын мааниси катарында алабыз. 115 менен 32'ни көбөйтүп туруп, Б колонкасынын мааниси катарында алабыз дагы. Мындайча айтканда, алымы менен кайсыл бөлчөктүн алымы менен көбөйтүлгөн болсо, ошол санга тиешелүү болуп эсептелет да. 23 менен 163 көбөйтүлдү. Демек, А колонкасынын мааниси экен деп эсептейбиз да. Ошол эле көбөйтүп туруп, анан кайсынысы чоң болсо, ошол колонкасы чоң деп чыгарып коебуз. Бирок, мисалы үчүн мындай суроолор болушу мүмкүн. Математика бөлүгүндө мен кайсыл нерселерди сунуштайм да. Мен да болсо бир аз мындай кыйналып калгам дегенде, башында ушундай кыйналып жүргөм да, мына математиканы чыгара албай, өзүмдүн логикама салыпчы. Бирок ал нерсени эмес, математиканы үйрөнүү үчүн ушул нерсени сунуштайм. Бул жанагындай Нова китебинде болобу, же болбосо Секомдун китебинде болобу, аларда атайын чоң мындай профессорлор иштешет да, мындай кыйын мугалимдер иштешет. Ошол мугалимдер жазган китептер да, бир да формуланы калтырбай. Ошол китепти жакшылап өздөштүрүп чыгуу керек да, өздөштүрүп чыгып, анан ал жердеги нерселерди да мындай, бирок өздөштүрүү албетте оор болот, мындай курстарга барыш керек, онлайн курстарга барыш керек, өзүнчө окуш керек. Окугандан кийин биринчи эсептин өзүн түшүнүш керек, экинчи ошол эсепти биринчи чыгарылышын көрүп туруп, кагаз менен бетин жаап коюп, кайра өзүн кайталап аркасынан чыгарып чыгыш керек. Азыр кандай чыкты, анан могу жерден плюс болгон, могу жерден минус болгон деп көбөйтүп. Үчүнчү жолу уже башка эсептерди карабай, ошого окшош эсептерди чыгарып баштайсың да. Анан кийинчерээк барып отуруп, математика өзү мындай деп айта алам, мен өзүм билишимче. Албетте бизден да көп билгендер көп. Анан ал жерде мындай деп, мисалы үчүн, жанагындай канал же болбосо лотоктор барго, суу акканчы. Анан качан сен формулаларды билип, анан эсептин өзүн чыгаруу жолуна түшүп алсаң, ошол лотокко түшүп же болбосо каналга түшүп эле түп-түз карай эле акканга окшош болот да, мындайча айтканда, жолу аябай жеңил болот. Мен ушул жерден кийинчерээк барып билгем да, 9, 10, 11 класстарында үйрөнгөм. Бирок силерге сунуш берем. Эгерде үйрөнө турган болсоңор, формулалар менен бат-баттан чыгарып, кыска кылып, жок, мен өзүмдүн логикам менен эле чыгарчумун эле, логика менен ойлоном десеңер, анда жол кичине узагыраак болуп калат да, узунураак болуп калат. Ар бир эсепти эле өзүңөр мындай, мен логикам бар эле, анан эже айткан болчу, сен мени жакшы istейт деген болчу, мен менен чыгарып көрөйүнчү тигиби деп. Албетте антип чыгарса болот, бирок ал илимий формулалары болбогондуктан, экинчиден убакыт көбүрөөк кетет. Ортодон азыр эле карап өткөндөй белгилүү бир убакыттар гана берилет да. Анан ошол убакыттардын ичинде чыгарыш үчүн силер мындайча айтканда формулаларды колдонушуңар керек, кыска чыгара турган жолдорду колдонушуңар керек. Анан мындайча айтканда, мисалы үчүн 55 плюс x барабар 80 десе, анан x барабар 80 минус 55 деп эле мындайча айтканда чыгаруу жолдорун чернобек аябай кооздоп жазбай эле, өзүңөр эле мындай 80ге канчаны кошсом мынча болот деп эле бат-баттан чыгарып койсоңор да болот да. Аны мындайча же болбосо ар бир шагты, ар бир кадамды жазып отурбай эле, жазуу бул эмнеге керек? Жазуу бул ортодо аябай маанилүү, математика бөлүгүндө. Жазуу бул эстеп калуу үчүн керек да, биринчиден. Экинчиден, жазуу бул ошо жазган нерсеңди көрүп туруп, анан дагы алдыга ойлонууга керек да. Дагы ойлонууга керек алдыга. Жок, мен логикам менен ойлонот эле, мээм жетип салат, азыр кечке ойлон деп эле кечке эле башың кармоо эле эчтекени жазбай эле ойлоно берсең, сен эмете албайсың да, мындайча айтканда. Ойлонгон оюңду токтоп калган жерге чейин жазып коюш керек. Дагы улантып жазасың дегендейчи.
ал бөлүктөргө да кийин карайбыз. Анан салыштыруу ыкмалары дедик, мисалы үчүн 2/3 кошулган 3/1 кошулган 2/1 деп бул А колонкасында берилди, Б колонкасында 3/4 кошулган 2/1 кошулган 3/2 депчи. Эми карасаңыздар, мындай эки жагын тең кошуп салыштырып коебуз да, бирок эки жагында тең 2/1 бар да. Демек ушул жерде эки жагындагы 2/1 тең мындай эле кыскартып алып койсок болот да, сызып алып салсак болот. Ошондо 3/1 менен 2/3 кошуп туруп, анан 3/4 менен 3/2 кошуп туруп, салыштырып койсок болот да, жеңил элекчи. Ошондо 3/4 менен 3/2 кошсок канча болот? 6 болот, 3/6, анан 2 чыгат да. Мындайча айтканда Б колонкасында 2 чыгат. Ал эми А колонкасында 2/1ге 3/1 кошуп калабыз. 3/1 бул 2/1ден азыраак сан. Демек 2ге жетпеген сан чыгат экен да. Бул жерде мындай толук деле жазыштын кажети жок. Монча чыгат экен деп чыгарып койсок болот, бирок эгер убакыт тартыш болуп аткан болсо, бизден суроо бул жерден максат мындай эле болот. Кайсы колонка чоң деген эле суроо да. Бизге так мындай маалыматын жазгыла канча чыгат деп сурабай эле да. Ошон үчүн бизден кайсыл нерсени сураган болсо, ошону гана жооп беребиз. Же болбосо ортодогу эң негизги максат, мисалы үчүн өткөндө Турат агай айтты го, момдай деп туруп окуп түшүнүү бөлүгүндө Кыргызстан Европада жайгашкан деп, мисалы үчүн окуп түшүнүү бөлүгүндө маалымат бердиби? Жок, Азияда жайгашкан болчу, анан Орто Азияда деп ал жерден өзүңөрдүн ойлоруңарды, өзүлөрүңөр билген билимди ортого салып ойлонуунун кереги жок. Ал ортодо окуп түшүнүүдө силерге кандай деп айткан болсо, ошондой кое берсиңер. Же болбосо, мисалы үчүн эки адам урушуп атат дейли. Эки адам урушуп атса, сен үчүнчүсү болуп бер жактан карап туруп, анан бара калып эле аларга болуша калып, анан сеники туурабы, сеники туура эмеспи деп, анан өзүң дагы энергияңды кетирбейсиң. Жок, четтен гана карап турасың да, кандай болуп атат депчи. Демек, ошол процесстин ичине да кирип кетпеш керек, анан үстүртүдөн да карабаш керек да, мындай сыртынан эле аналитика кылып эле, мындай анализдеп эле өзүңөр мындай жакшылап карап койсоңор, демек булар урушуп атканына караганда, биринчиси мындай деп айтып алган окшойт, өзү туура эмес кылып ийген окшойт деп мындай кылган сыяктуу эле, мындай ортодон негизги максат мындай тез ойлонуу, анан сага сенден сураган нерсеге гана жооп берүү да. Ушул нерселер турат максаты. Анан колдонулган ресурстар, албетте буларды айтпасак болбойт. Негизинен тесттин кейжи, мындайча айтканда, Соомонун атайын сайтынан алдык. Кээ бир маалыматтарды Секком жана Нова билим берүү борборлорунан алдык. Ошол суроолоруңар болсо берсеңер болот. Илгиз агай, чоң рахмат сизге. Азыр балким демонстрацияңызды токтотсоңуз деле болот, бирок биз дароо эле жыйынтыктап салбайлы. Балким окуучулардын суроолору бардыр, ошол суроолорго жооп берген аракетин көрөлү. Негизинен мындай ЖРТнын математика бөлүмүнө киришүү боюнча абдан жакшы сонун керектүү маалыматтарды бердиңиз. Мен деле ушул кезге чейин кээде мындай бир ойлонуп кала берет элем да, ушундай бир ЖРТда келе турган темалардын жалпы үстүртөдөн билсек, анан ошого карап ирети менен даярдансак деген абдан ушундай бир кыжаалат ойлор бар эле. Мага дагы абдан жакшы мүмкүнчүлүктөр болду десем болот. Ушул маалыматтарды алып калдык. Анан негизи 300 адам бар бизде, бирок 40тан ашкан жок кирүүчүлөрдүн саны. Эми бул абдан өкүндүрөт негизи, анткени биздин платный курстарыбыз бар. Илгиз агай экөөбүз тең, агай математикадан берет, мен кыргыз тилден берем, биздин группаларыбыз бар. Платный курстарды келип окугула десең, агай бесплатный болсо окуйт элек дейт. Анан бесплатный уюштурганга аракет кылсаң дагы киришпейт. Мындай түшүнүү кыйын болуп атат да, чындай келгендечи. Анан негизи бесплатный сабактарды дагы өтөбүз, Кудай буйрса. Анткени сиздерге ушул бесплатный сабактарды бир жумасына бир жолу өтүп турууга айрым спонсорлор чыгып атат. Ошолордун атынан
алар каржылайт, бизге акчасын төлөп берет, а биз болсо жумасына бир жолу ошол сиздерге сабак өтүп берип турат элек. Анан аны да жакында кабарлайбыз, спонсорлорду тааныштырабыз, балким алардын шарттары болушу мүмкүн. Инстаграмга бир нерсеге подписка кылып коюңуздар деген сыяктуу жеңил эле шарттар. Мүмкүн болушунча урматтуу бүтүрүүчүлөр ошол ОРТга даярданууну тездетип, анан мындай туруктуу көңүл бурсаңыздар абдан жакшы болот эле. Мисалы, жумасына 3 саат кыргыз тилге, 3 саат математикага дегендей туруктуу көңүл бурсаңыздар, ошондо жуманын 6 күнүн бир күн кыргыз тил, бир күн математикага 1 сааттан эле мындай күнү кечке башты мыкчып отуруштун да зарылчылыгы жок. Анда да адам бир 10 күн, 15 күндөн уже тажап кетет, мындай жарылат да, анда таштап коет. Ошон үчүн андай жарылуулар болбошу үчүн туруктуу даярданыш керек. Анан өтө мындай жанды кыйнабай азыраактан даярдансаңыздар жакшы жыйынтык болот эле. Азыр Илгиз агайга же мага суроолор болсо берсеңиздер болот. Микрофондорду иштетсеңиздер болот, уруксат бар. Суроолорго өтөлү, анан токтотолу. Саламатсызбы? Математика Элмира, сизди угуп атат элек, бирок үнүңүз өчүп калды. Кайра башынан айтып коюңуз. Саламатчылык. Сиздин өзүңүздүн жана курсум бар, ошол жөнүндө айта бериңизби? Ал үчүн жеке бир адам менен иштесеңизби, же группа боюнча? Жакшы суроо болду, Элмира. Негизи биздин группаларыбыз дагы бар. Группа менен да даярдайбыз. Группада даярдоо бул жалпы курстун баасы 2,5 миң сом болот. Жумасына 6 күн сабак болот. 3 күн математика, 3 күн кыргыз тили. Бирок азыркы учурда жаңы ачылып аткан группаларыбыз жок. Бизде толук турат. Эгер группа топтолуп калса, анан ачкандын аракетин көрөбүз. Бирок азыр группа алып аткан жокпуз. Анан жеке даярдоо боюнча анда Илгиз агай менен сүйлөшсөңүздөр болот, мен менен сүйлөшсөңүздөр болот. Анда ал жеке сүйлөшүү болуп калат. Мен жеке 3 миң сомдон даярдап атам ар бир окуучуну. Илгиз агай деле ошондой даярдайт болуш керек. Бир жумага 2500 сомбу дейт. Жок, бул бир айга. Бир айга. Ошондо жумасына 6 саат сабак болот. Рахмат, Нурсезин, Элмира. Дагы суроолор болсо алалы. Ооба, Нурсезин. Жана предметтик тест бар го, мисалы үчүн математикачы. Ошого да даярдык көрүшүбүз. Ооба, албетте. Предметтик тестке дагы даярдык койсом болобу? Негизинен предметтик математика мындай неме болот да, чыныгы негизги ортодон келе турган математикадан келе турган суроолор болот го. Ошолордун үстүнө эле бир аз мындай оорураак эле мисалдар кошулат. Анан ал учурга мындай логарифманын бир аз жеңил түрлөрүн үйрөнүп койгонго, анан тригонометриянын жеңил түрлөрүн үйрөнүп койгонго, ушул сыяктуу мындай бир аз нерселер кошулат да. Анан дагы бир аз немелер түрлөрү бар. Ошолор болот. Эгерде мисалы үчүн математикадан мисалы үчүн основной эле тестке даярдана турган болсоң, эгер жакшы биле турган болсоң, андан ары карай мындай даярданып коюш мындай жеңил эле деген да. Ошон үчүн мындай негизги тесттин математикасына даярдануу бул бир эле учурда кошумча математикага даярдануу деген дагы сөз. Ооба, ошондой. Анан Нурсезин сурап атат, онлайн түрдө болобу деп. Ооба, биздин курстарыбыз онлайн. Азыр негизи эле кайра могул пандемиянын абалы дагы өлкөбүздө мындай туруктуу болбой жатат. Кээ бир аймактарда күчөп кетти, өзүңүздөр билип атасыздар. Мүмкүн болушунча ошо аралыкты сактап эле турганыңыздар жакшы. Анан онлайн десе эле корко бербеңиздер. Негизинен мындай онлайн абдан жакшы өтүлөт биздин сабактар, биздин YouTube'да сабактарды көрсөңүздөр болот. Ар бир сабак сакталат, кайра окуучуга видеосу жиберилет YouTube'дан, ал жерден көрө берсе болот. Мындай корко турган эч нерсе жок. То есть онлайн окуу десе азыркы учурда биздин окуучулар жанагы
мектептеги онлайн окууга окшотуп атасыздар да, ал онлайн окуу болуп эсептелбейт. Жана WhatsApp'тан голосовой лекция өтүп коюу бул онлайн окуу деп эсептелбейт. Биз кадимкидей слайдтарды көрсөтүп, материалдарыбызды окуучуларга жиберип, тесттерди алып, кадимки мектептегидей окууну уюштуруунун аракетин көрөбүз. Кадимкидей бет маңдай отуруп, камераңызды ачып коюңуз, бизге көрүнүп туруңуз деп. Анан туура негизи бир аз концентрацияны сакташ кыйыныраак болот. Ал үчүн да окуучу өз аракет жасашы керек. Мисалы, онлайн окуганда ошо концентрация жаман бузулат экен. Мисалы, WhatsApp'тан SMS келип калат экен. Ал боюнча да мен видео жасап YouTube'га киргизип койгом. Ошол жанагы WhatsApp'тын, Telegram'дын, Facebook'тун, Instagram'дын билдирүүлөрүн уведомление деп коет го орусча. Ошону убактылуу өчүрүп турууну да көрсөтүп койдум эле. Мүмкүн болсо ошол онлайн сабак окуп аткан учурда 1 саатка Instagram'дын уведомлениясын өчүрүп койсоңуз деле абдан жакшы болот. Ал жерден сизге эч кандай билдирүү келбейт. 8-9 класстын китептеринен да даярданууга боло берет турбайбы? 10-11 класстын китептеринен суроолор катышышы мүмкүнбү? Негизи кыргыз тил жаатынан алып караганда 6 класстан 11 класска чейинки китептерден даярданыш керек болот. Ошон үчүн математикадан деле Илгиз агайдын айтканы менен ошондой болуп калат. Бирок сиздерге айта турган нерсем бул жерде ошол жанагы атайын курстар үчүн чыккан китептерди деле кошумча сатып алсаңыздар жеңилдик болот. Мисалы, мектептин китептеринде ал темалар тереңдетилип берилген да. Мисалы, жөнөкөй эле зататооч мектепте 1 жумалап өтүлөт да. Секомдун же Нованын китебинде болсо, же Рекордтун китебинде ал нерсе бир жалпысынан зататоочту түшүндүрүүгө бир ашып кетсе 20 мүнөт алуу убакыт кетет да. Ошол нерселерге көңүл бурсаңыздар жакшы болот. Үнүңүздөрдү чыгарып суроо берсеңиздер деле болот. 1 жумага 2500 сомбу же 1 айгабы дейт. 1 айга. Бирок жумасына 6 саат сабак өтүлөт. Ошондо 1 ай деп 4 жуманы эсептейбиз, жумалык болуп эсептелет. 4 жуманы 6га көбөйтүңүз, 24 саат сабак өтүлөт. Сиздер онлайн пробный тест аласыздарбы? Онлайн пробный тесттерибиз деле бар, бирок пока ала элекпиз. Аны да азыр приложениясын жасатып атабыз. Даяр болуп калса алышыбыз мүмкүн. YouTube каналыңыздар кандай? YouTube каналым Турат Алыбаев деп издесеңиздер болот. Сиз айттыңыз го бир окуучуга 3000 сом деп. Ал да 1 айда ооба. Ал жана жеке окуйм деген, ал кыргыз тилде эле окуйт, 3000 сом берет, кыргыз тилде эле окуйт, жумасына 3 эле саат болот ал. Так, мен YouTube каналымды чатка жазып атам. Турат Алыбаев деп англисче жазсаңыздар деле, кыргызча жазсаңыздар деле менин сүрөтүм чыгат. Дагы суроолор болсо алалы. Илгиз агайга суроо берсеңиздер, негизи математика боюнча агайды ушунча алып келип алдык, пайдаланып калыңыздар. Мен агай эсептерим бар болот да, билбегенчи. Такыр эле пробный тесттерден эстеп калгандарымдан мен ошолорду чыгара албай атам. Мүмкүн болсо ошол жардам бере аласызбы? Эми эсептериңиз көп болсо 1 айга чейин жетсе, акчасын төлөсөңүз жардам берет, бирок эми майда чүйдө суроолорго группадан жардам берип эле атат агайыбыз. Негизи жиберип деле койсоңуз болот, бирок ошо Турат агай айткандай негизи биз да ошо убакыттар аябай тар да. Ошолорго. Ооба, Илгиз агай дагы жеке окутат, экөөбүз тең эле жеке окутабыз, бирок Илгиз агайдын азыр окуп аткан окуучулары жана өзүнүн кылып аткан иштери көп болгон үчүн мындай бардыгын ала албашы мүмкүн, туура түшүнүңүздөр. Даже азыр группадагы ала албай кыйналып атат, ошон үчүн агайды мындай туура жакшы пайдалансаңыздар жакшы болот демекчимин. Математиканы 100% билиш үчүн кандай кеңештерди бересиз? Сонун суроо, Илгиз агай. 100% билиш үчүн. Математиканы Оортун өзүнө айтып берейин. 100% билиш үчүн мындай кылыш керек. Сен албетте убакыт бере турган болсо, чыгара ала турган эсептер болушу мүмкүн. Же болбосо өзүң мындай бир логикалык методдорду колдонуу мененчи. Бирок
математиканы 100% билиш үчүн көп эсеп чыгарыш керек да, аябай көп эсеп чыгарыш керек. Анан бир бул, экинчиден убакытка аябай көнүш керек. Бул эки да убакытка аябай көнүш керек. Мен аябай көп кыйындарды көргөм, чындап эле. Математикасы аябай жакшы, бирок ортого киргенде толук түрдө 70 балдан мындай толук ала албай мындай 5 ката, 10 ката элестет, 60 суроодон 50 суроону гана туура жооп бериш, бул аябай чоң жетишкендик деп эсептелет да. Негизги бөлүктө 60 суроодон 50 суроону туура жооп берүү бул аябай чоң жетишкендик деп эсептелет. А бирок 60 суроого 60 жооп бериш үчүн чындап эле көп эмгекти талап кылат да. Аябай эле көп эмгекти талап кылат. Бирок ошол жетиш үчүн сиз айтканда 100% үйрөнүш үчүн бул эсептерди чыгарыш керек. Анан эсептерди чыгарып атканда да реалдуу болуш керек. Сен кайсыны билесиң, кайсыны билбейсиң ошол нерселергечи. Анан кээ бирөөлөр бар мындай, муну мен билем же болбосо мындай бул бөлүктү болсо окуй эле коеюн, андан кийин окуй берейин дейт дагы. Анан чыныгы тест учуруна келгенде жанагы билгендердин баардыгы тең жок, колдоно албайт, ушундай болуп анан көп балдарды алдырып коюшат да. Агай, сиздин убактыңызды көп албайлы, бир 5 минутта дагы аз. Мен да бир ОРТда азыр жыпар. 1 мүнөт. ОРТда математикадан эсептер эле эмес, маселелер дагы келеби дейт. Логика Албетте. Албетте. Жыпар эми берсеңиз болот суроону. Жанакы математиканын экинчи бөлүмү бар го агай. Ошол экинчи бөлүмү НСТдан келет деп көп эле айтышат да. Ошого кошуласызбы же жокпу? Ошол болгон үчүн мен НСТдан жооп тестин чыгарып аттым эле. Жок, мен сиздерге айтып өттүм жанагы жерденчи. Жанагы мен көрсөткөн темалар келет дедим. Бир, экинчиден эч кандай мындай НСТ же болбосо ушул сыяктууларга ЕГА дегендерге мындай такыр эле коошпойт да, мындайча айтканда. Ал НСТ жөн эле мындай эле ал жерде жакшы мындай керектүү эсептер бар, бирок ошончонун арасынан, бир китептин арасынан өзүңө керектүү эсептерди чыгарып алыш үчүн, туура караш үчүн аябай көп убактыңарды кетирип коесуңар да. Ошон үчүн НСТны карабай эле койгула негизинен. Рахмат. Саламатсызбы Илгиз агай, математика сабагын 6-класска чейин жакшы окугам, 7-класстан кийин математика түшүнүш кыйын болуп калды. Азыр кайра башташ үчүн эмнеден башташ керек? Азыр математика мен үчүн кыйын болуп калды. Бул негизи жалпы эле мектеп окуучуларынын көйгөйү ушул. Мен деле ошол 6-класска чейин 5 окугам математиканы. Анткени алар оңой болчу, андан кийин ушу теңдемелер башталганда кичине математика оорлогондо кыйын эле болуп калат. Илгиз агай, сиз жооп берип койсоңуз. Албетте, математика ушул сурооңузга аябай көп сонун эле жооп берсе келет, бир эле кыска эле. Мындай математика десе эле эсептер же болбосо ушул сыяктуу нерселерди ойлонбош керек. Мындай туура ойлонгондо эле үйрөнүш керек да математиканычы, жакшы түшүнүш керек да. Мындай жакшы түшүнсөңүз эле анан ошол эсепти чыгара аласыз да. Анан экинчиден болсо мындай башында албетте биринчи ошол эсепти түшүнүү, андан кийин ошону көчүрүп чыгарып көрүү, анан үчүнчү ошого окшогон эсептерди чыгарып көрүү да, башка эсептерди да. Ушул методдор менен үйрөнсөңүз болот. Агай, мен суроом бар эле да. Бериңиз. ОРТде мындай тригонометриялык функциялар баягы косинус, синустар келбейт дешти да. Ошол чынбы? Бул боюнча айтып өттүм да. Келбейт алар. Илгиз агайдын YouTube каналы барбы дейт. Агай, окуучулар жок, мен YouTube каналым жок негизинен. ОРТга көп деле басым жасаган эмесмин. Негизинен ошо өзүмдүн кесиби менен алектенип жүрөм да, анан кошумча эле окуучулар даярдаганга деп ашып кетсе 1-2 эле группа алам да. Ошондой эле. Илгиз агай, ЖРТга өз алдынча даярдануу боюнча кандай кеңештерди бересиз? Өз алдынча даярдануу боюнча негизинен мындай аябай эле дисциплинаны туура коюш керек, анан туура даярданыш керек, аз эле убакыт даярданыш керек. Аз эле убакыт дегенде, мисалы үчүн 2 саат отуруп туруп 2 саат мындай өзүңөрдү кыйнап даярданыңар, андан кийин туруп кеткиле да. Мисалы үчүн
5-6 saat отура эзилип отура бергендин мындай көп кажети жок да. Ортодон эс алып, ден соолугуңарды чыңдап, же болбосо ушул нерселердин баардыгын тең мындай бир түрдө мындай бир алып кетиш керек да. Анан жалгыз даярданууну мындай негизинен максат катары койсо да болот, бирок мындай чогуу башка сага окшогон күчтүүлөр менен дагы чогуу даярданган аябай жакшы болот да. Ооба. Башкалар менен ой алмашып. Ошону туура айтасыз. Анткени адам мындай жалгыз өзү эле болгондо өзүнүн деңгээлин эч качан билбейт. Ошон үчүн жанагындай пробный тесттерди тапшырып көрүш керек сөзсүз. Анан мындай чөйрөнү алмаштырыш керек. Бизде мектептерде окуучуну баалаганда бул салыштырмалуу бааланат. Мисалы кээ бир мектеп бар. Мисалы да аябай күчтүү мектеп бар. Ошол жерде деле 3 алган окуучу бар. Бирок аябай слабый мектеп бар. Ошол жерде деле 3 алган окуучу бар да. Анан бул 2-3 алган окуучунун ортосунда өтө чоң айырмачылыктар бар. Ошон үчүн урматтуу окуучулар, бул сиздин мектепте кандай экенин билбейбиз. Балким сиз 3-кө окуйсуз, бирок башка жерде 5-кө окуган окуучудан жакшы билишиңиз мүмкүн. Балким сиз 5-кө окуйсуз, бирок башка бир жерде 3-кө окуган окуучудан начар билишиңиз мүмкүн. Ошон үчүн бул чөйрөнү алмаштырып, ансыз деле жакында студент болосуздар. Студент болгондо ансыз деле Кыргызстандын баардык жагынан келген студенттер менен аралашасыз. Балким чет өлкөлүктөр менен аралашасыз. Ошон үчүн азыртадан мындай чөйрөңүздү алмаштырганга көнүп, эл менен аралашып, тартынбай сунуш кылат элем, мүмкүн болсо чет өлкөдөн чыгып окуп келсеңиздер. Биздин максат эмне? Биздин максат ушул илимдүү, билимдүү жаштардын көп чыгып, өлкөбүздү өнүктүрүшүн гана каалайбыз. Бүгүнкү сабакты өтүп берген жана ЖРТнын ошол математикасы боюнча толук маалымат берген Илгиз Жумаев агайыбызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Силерге болсо ийгиликтерди каалайбыз. Биздин өлкөнүн келечеги билимдүү жаштардын колунда, урматтуу бүтүрүүчүлөр. Агай, мен Илгиз агайга суроо берейин өткөм да. Берип коюңуз, негизи убактыбыз бүтүп калды. Кечиресиз. Илгиз агай, жана айтып атпадыңыз беле, 30 вопрос, анан кайра 30 минута берилет депчи, ошо эмне деп аттыңыз эле? Колонкалар бөлүгү. Бирок ошондон түшүнбөй калдым да, кайра айттыңыз го, неме депчи, например, берилип туруп анан вариант жок болсо эле анан кантип Асы, Бсы деп чыгып калат? Ооба, 2 колонка берилет дедим, мындайча айтканда 2 эсеп берилет да, 2 тараптачы. Анан ошонун сол тарабындагысы чоң болсо А деп белгилейсиңер, оң тарабындагы чоң болсо Б деп белгилейсиңер, экөө барабар болсо В деп белгилейсиңер. Ал эми мындай кайсынысы чоң экендигин аныктай алыш оор болгондо Г деп белгилейт. Неизвестный болуп калса Г. Урматтуу окуучулар, негизи ушул менин сунушум ушул колонка бөлүгү негизи өтө жеңил эсептер берилет, бирок жеңил болгону менен булар мектепте окутулбаган программа болгон үчүн, мектептин программасынан бир аз алысыраак болгондугу үчүн мен колонка бөлүгүн негизи 1 ай болсо дагы бир курстан өтүп даярданып коюшуңуздарды сунуш кылат элем. Антпесе ал жерде өтө күчтүү окуучулар деле негизи ал жердин эсебин чыгаруу оңой эле. Бул мындай математикасы слабый адам деле ал жердин эсебин чыгара алат. Бирок Илгиз агай айткандай, ал жерде убакыттан уттуруп коет да. Ошон үчүн бул нерселерди туура иштегенде жанагы логикалык тест да, бул 11-класстын ошол ЖРТ тести логика, психологиялык тест. Силердин жана 3,5 сааттык, 4 сааттык чыдоо психологияңарды текшерет жана логикаңарды текшерет. Ошол жанагындай жеңил эсептерди кечке эзилип чыгарып отурбастан тезирээк жооп берүү үчүн бир логикалык жолдорду таап чыгышыңыздарды, тапкычтыгыңыздарды, университетте билим алып кетишиңиздерди, ошолорду гана текшерет. Муну ЖРТдан коркуунун эч кандай кажети жок, аны жаман көрүүнүн кажети жок. Кайтып мүмкүн болушунча ошол бюджетке өтүп алууга, жакшы престиждүү университеттерде окуп калууга мүмкүнчүлүк катары пайдалансаңыздар абдан жакшы болот. Менин айта турган сөздөрүм бүттү. Илгиз агай, сизге да чоң рахмат. Эгер айта турган сөзүңүз болсо айтыңыз, болбосо бүтүрө берели. Бир аз сөз айтып койсом, негизинен силерге ошо кеңеш берерим. Мен дагы силер сыяктуу эле ОРТ тапшырган, мурунку тапшырган окуучу катарында. Эртерээк даярданып баштаңыздар, эртерээк чындыгында. Мисалы үчүн буга чейин
жалаң отличник болуппу, отличница болуппу, 5 окуп келаткан менен, 4 окуп келаткан менен, 3 окуп келаткан менен мектептеги материалдарды билген, билбеген менен көп деле айырма болушу мүмкүн, бирок негизинен ОРТдан канча балл алуу бул мындай көп нерселерди чечип коет да. Мисалы үчүн жөнөкөй эле сиз Кыргызстандагы эң мындай арзан деген бир факультетке өтө турган болсоңуз, контракт арзан болгон 30 000 сом да азыр Кыргызстанда ушул учурда. 30 000 сомду сиз 4 жылга көбөйтсөңүз 120 000 сом да. 120 000 сомду сиз быйыл мисалы үчүн азыртадан баштап туруп майга чейин 30 000 сом, 40 000 сом коротсоңуз көп дегенде да. Жөн эле мындайча айтканда сиз жок дегенде 150 балл ала турганчалык деңгээлге жетесиңер да. Ошон үчүн ошол нерселерди аябай туура ойлонуп, приоритетке туура нерселерди коюп, мындай туура ойлонуп, эртерээк баштап, эртерээк даярданып калсаңыздар, буюрса өкүнүчтөр болбойт деп үмүттөнөм. Макул, Илгиз агай, чоң рахмат. Анда сабакты токтотуп атам. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, сиздерге да чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Окууңуздарга ийгилик каалайм. Өлкөбүздө өнүп турган патриот, жакшы илимдүү, билимдүү жаштардан болуңуздар.